Мен ошо 6 май күнү саат болжол менен түшкү 12-лерде ошо Айжамал соода борборунун алдынан ошо спецназ кармап кетти. Анан ошо чүй ички иштер башкы башкармалыгына алып барды. Ошол жерден тергөө жүрдү. Анан эки күн ошо сокулуктагы убактылуу кармоочу жайда жатып келдим. Биз кыргыз элин сыйлайбыз. Мен өзүм да ар бир улутту сыйлайм. Ар бир улуттун тилин, динин баарын сыйлайм. Бирок мен эч бир жерден ошо видеолордун арасында бирөөнүн динин же тилин же улутун атап сен мындайсың тигиндейсиң деген менде андай эч нерсе болгон эмес. Ошондуктан мен баары мыйзамдуу эч кандай кооптонуп жүргөн эмесмин. Бирок мыйзамды сунуш кылабыз. Мисалга бизде мыйзам бар, мамлекеттик тилде маалымат берилсин, тейлесин деген ошол гана нерселерди билбеген жерлерге сунуш катары болуп айтабыз мындан кийин. Айтсам бул жакта эч кандай улуттук бөлүү, козготуу, улуттукту бөлүү деген видеодо аны мен көргөн жокмун. Чын айтканда бүт могу комментариялар эле, комментарий негизинде эксперт бериптир да, действительно комментарийде бир-эки жазылган болгон экен. Бирок эксперт мондай бул жерден сөздөрдү кошуп кеткен экен. Бул Кыргызстан, кыргызча сүйлөңүз деп эксперт жазып кеткен экен бул жерге. Менин жактымда Турган Орозбеков сөздөрүн жазган экен. Бирок бул бул Кыргызстан кыргызча сүйлөңүз деген бул кылмыш эмес да. Бул улуттукту бөлүү деп мен ойлойм эсептелбейт. Болгону сунуш. Бул түшүнбөй калса кыргызча сүйлөңүз, жанагы болгон кафе, ресторанда менюда расмий тил тургандан кийин биздин мамлекеттик кыргыз тилибиз деле болуш керек. Эмнеге дегенде биздин жарандар деле мына айылдан келгенден кийин айылдан же чет жактан келип орусча билбеген жарандардан бар да, туурабы? Ошолор келип туруп, ошолор менюну ачып туруп көрүп туруп, бул жерде орусча жазылган экен, түшүнбөйбүз, түшүнүксүз, кыргызча жазып койсоңор болмок десе, ошол кылмышка эсептелеби деп мен ойлойм. Анан азыркы сот боюнча айта кетсем, тергөө органдары эки өтүнүч берди да. Бирөөсү мыйзамдуулугу жөнүндө, анан бөгөт коюу чарасы жөнүндө. Ошол берген тергөөчүнүн берген өтүнүчү четке кагып, азыркы учурда бөгөт коюу чарасы үй камагга тандалды. 25-июнга чейин саат кечки 10дон эртең мененки 6га чейин үй камагында болуш керек. Жана четтетүү киргизилди. YouTube менен колдонбосун, соц тармактары менен колдонбосун деп четтетүү киргизилди. Бул жерде Орозбеков айт электе жөн эле чалып, тергөө органдарга чалса, бул публичная личность да, өзү келмек. Эч жакка качкан жок, тергөө тоскоолдук кылган жок, сурак протоколдорго айтып берип атат, сурактан баш тарткан жок. Анан ошол учунда чакырып туруп эле тергөө амалдарына келиңиз, экспертизалар бар, тааныштырайлы дегенде бул качмак эмес, келмек да. Кылмыштын классификациялык боюнча бул оор кылмышка кирбейт.